Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Төрөбай Зулпукаровдун кайрылуусу. Ассаламу алейкум, урматтуу элим. Акыркы күндөрү мага коюлуп жаткан айыптар боюнча сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Мен 2010 жылдан баштап Жогорку Кеңештин депутаты болдум. Өзүмдүн элиме мен депутатка койгон Ноокат районундагы шайлоочуларыма терең ыраазычылык билдирем. Мен 10 жылдан ашуун депутат болуп иштегениме өкүнбөймүн. Негизи депутаттын милдеттерин так аткарууга аракет кылдым. Мыйзам чыгарууда жана мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөдө менин ишмердүүлүгүмө жалпы кыргыз эли күбө. Ошондой эл өкүлүнүн милдетин аткарууда бир канча мечиттерди, медреселерди, мектептерди, бала бакчаларды, фаптарды бюджеттен, кайрымдуулук фонддор, ашар жолу менен жана бир туугандарым менен куруп бердик. Кайрымдуулук фонддордун иштөө багытын социалдык объекттерге өзгөчө көңүл буруу үчүн бурдук. Катар, Сауд Арабия корольдугу, Араб Эмираттарында жана Марокко, Кувейт мамлекеттеринде болуп, кайрымдуулук фонддору менен тыгыз байланышта жалпы мамлекетибизде курулуп жаткан социалдык объектилердин курулушуна себепчи болдук. Бул жумуштардын баары элге жагынуу багытында эмес, жараткандын ыраазычылыгын издеп жасадык десем жаңылышпаймын. Ушул иштердин бирөөсү жараткандын алдында кабыл болуп калса, мен үчүн, менин акыретим үчүн, өтүп кеткен ата-энем үчүн эң чоң ийгилик. Мыйзам чыгарууда кээ бир тармактарга өзгөчө көңүл буруп, көп эле душман ашырыптырмын. Ар түрдүү коркутуу, соцсеттер аркылуу жалган жалалар дайыма мага карата катуу болду. Мен баарын Кудайга койдум. Башка саясатчыларга окшоп, бир да журналистке жамандап бирөөдөн заказ кылганым жок. Фейк аккаунт ачып бирөөлөрдүн акылына киргим келген жок. Анткени акырет бар экенине ишенип, жараткандын каарынан корком. Бул дүйнө түбөлүктүү эмес экенине толук ишенем. Өзүмдүн баракчамда дайыма позитив маалыматтарга эле орун берем. Бирок акыркы мага коюлуп жаткан айыптарды карап туруп таң калдым. Кумтор ишканасы боюнча бир да тиешем жок. Мен Кумтордо иштеген кызматкерлерди тааныбаймын. Кумтор боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын Жогорку Кеңеште каралып жаткан учурда бир да ооз-2 жана кагаз түрүндө сунуш да бербептирмин. Эгер мыйзам иштесе, мага карата мындай чечим чыгышы мүмкүн эмес эле. Сабыр кылып, мыйзамдуу акыйкат чечим чыгышын күтүп туралы. Жалган жаланын өмүрү кыска, аны баарыбыз түшүнүп турабыз. Элибиздин алдында жүзүбүз жарык. Менин ишим боюнча каралып, чечим чыгарып жаткан тиешелүү адамдарга ыйман, адилеттүүлүктү жараткандын алдында тилеймин. Чегара, тышкы саясат, бюджеттин тартыштыгы болуп жаткан азыркы учурда мыйзамдуулукту сактап, бир муштумдай биригип, кырдаалдан чыгуу керек. Мамлекетибиз тынчтыкта, элибиз амандыкта болсун. Төрөбай Зулпукаров.